Аренда арзандайт деп айттым эле, арендалар арзандап баштады. Достор, аренда машина издегендер болсо 31-январга чейин акция болуп атат. 31-январга чейин келип алган болсоңор, эконом класстар 7.0-го 1600 рубльдан болуп атат. Кайсы машиналар канчадан экен экранга жазып коем, пауза кылып кеңири окуп алсаңар болот тугандар. Эконом, комфорт плюс машиналары бар тугандар. Easy Drive таксопаркында условиясын bir четтен айтайын, не машиналар бар? Chery Tiggo 4, M-Grand, Kia Rio, Solaris, K5, Camry, Atlas, Polo, бардык эле машиналар бар тугандар. Парктын проценти, мен дайым эле айтам, мен ачык эле айтам. Парктын проценти 4%. 23 жаштан жогоруларга машина берилет. Адресин, телефон номерин жазып койдум. Болоттон алдым деп келе бересиңер. Алып атканда сөз түрдө договорду окуйсуңар тугандар. Договоруна четко жазылган. Машинаны алгандан кийин 14 күн сөз айдаш керек. Ошол. Без депозит келесиңер, машинаны алып кетесиңер, биринчи күн бесплатный болот. Экранга жазып койдум. Камералар канчадан, K5 канчадан, комфорттор канчадан. Эртерээк келип машиналарды эртерээк тандап кетсеңер болот тугандар. Эртең менен машина көйлөп болот. Азыр деле машина көп экен. Мына жерде көрүп атасыңар, парковка толлу. Сыртта дагы машиналар турат тугандар. Дубинский, Павлевский, Тулский метрого жакын. Дубинская 71, строение 12. Easy Drive таксопаркы келип машина болсо алып кете бересиңер. Кеткелчи. Достор, ассаламу алейкум. Линияга чыгып атабыз, жумушка чыгып атабыз. Так, басайлычы. Тариф комфорт. Бүгүн плюс жок. Только комфортто. Неге комфорт экенин себептерин мурунку видеолордо айтканмын. Кээде комфортто иштеп жүрөм да, иштеп турам да деген. Бүгүн канчасы болуп калды? 15-январ экен. 15-январ ровно саат 12:59. Ушул маалда чыгып жаман үйрөндүм. Күндө бирде обедтечи. Бүгүн среда экен да. Москваны көрүп атасыңар. Пустой. 5 коэффициент. Канча минутта заказ берет? Күтүп турайлы, көрөбүз. Болот тез эле заказ берип же күтүп атасың дейт. Күтөм, силерде эле өзгөчө жери жок. Наоборот, кеч бериши мүмкүн, приоритетиң аз деп. Плюс 39 экен. Кеттик биз менен чогула, бүгүн иш кандай болот экен? Көрөлүчү. Сүйлөшкөнчө дегенде, я. Бустер менен түшүп атат. Комфортко кошулуп бустер. Болду жигер. Канча минутта заказ иштейинби? 1-ден 5 өттү. 6 минут отурдум. Кыймылдаган жокмун. Ушундай экен. Кеттик анда. Погода кандай болду экен? Машинаны жууп койгон элем кечинде. Иштеп келейли. Кечеги роликте акчасын акырында айтпай эле коеюн десем, комментарий 80% айт деди да. Калгандар айтпай эле кой деди. Личкама чыгып алып WhatsApp'тан айтпай эле кой да дейт. Ошонусу менен кызык экен да көбүнө. Ошонусу менен кызык экен да, акырында иш канча болуп атат. Мен да ошого карап иштейин дегендер болот экен да. Мисалы мен кечке 8 иштедим дейинби? Бирөө да ошентип иштейин дейт экен. Мотивация болот экен, мотивация. Болду, жигер аз жооп берем. Кеттик таңдар. Так. Буларды бирден кармап моюн жылыш керек. 17 минутта да зорго жеттим эле буга 486-га. Жоктон көрө жогору. Шүгүр кылайлы. Кийинки заказды карасаңар, бустер менен бир кресло. 2 баласы бар экен. Заказ ушундай болуп атты. Күнүнө бир 10 заказ кылган болсом, жок дегенде 7си бустер же кресло менен болуп атат. Üçü комфорт же комфорт болса. Бүгүн только комфорт туруп атам.
Неге дегенде комфорт плюсты башка паркка улаганбыз да. Осыдан жыл жетпейт коп. Өткөндө сурап атыштылы. Неге машинаң сеники 17 плюс деп. Меники ошондой. Ахалай махалай сүф күф дегенбиз. Сүф күф десеңер машиналар плюс болуп калат экен. Ошол, анан кээде комфортто иштеп туруш керек, ана көзүбүздүн парктачы. Ошо, албады. Кеттик, кийинки заказ канча болот экен эми? Каяка барат болду экен. Кээде ушинтип эки баласы менен чыкканда детский алгың келбейт, бирок акчасы нормально да. 15 минутада жанагы менен разницасын көрөсүңөр азырчы. 801. Разница наркы где-то 5 км болсо, бул 6 км болду. Акчасы бирок жарым да көрдүңөрбү. Детский кошуп алыктер болсочу, комфорт плюс иштегендер, экономда иштегендер болсо деле кошуп алсаңар кошумча тариф болуп калат. Комфортта иштегендер, плюста иштегендер детскийни өзүнө өчүрүп койсоңар да. Тест өтө албайм десеңер, номер коюп койдум. Мен өзүм WhatsApp номерим. WhatsApp'тан жазсаңар, детскийди экзаменен без видеозвонок өтүп беребиз. Комфорт плюстарды дагы без видеозвонок. Комфорт блок болуп калгандар болсо ачабыз. Комфорт плюстар блоктор ачылбай атат. А так тест блок комфорт плюстан башкасы полный блоктор ачылат. Курс сурап калат экономго. Аларды да өтүп беребиз. Жаза бересиңер. Жаныңдан. Родной, кеттик. Эко кыргыздардан бери амал качып кутулбайт да бизден, а? Комфорто блок болуп калса ачып салабыз. Аккаунт блок болуп калса ачып салабыз. Левый нарак оригинал кылыпчы. Тарифтер блок болсо ачабыз. Анантип промокод алып берип амал качып кутулбайт да. Любой нерсени кылсаң болот деп. Дам беришке. Яндексти какшата турган болдук го, промокодун дагы алып, блоктордун плюстарын ачып, кеттик. Достор, Белес парктын офисине келдим. Электронный путевой салганычы. Белес паркка парковый самозанчы болуп кошулуп иштесеңиздер болот. Ошондой эле мынаке аппарат турат, официальный туугандар, электронный путевой салсаңар болот. Жана ошондой эле парковый самозанчы болуп кошулуп иштегендерге мен атымдан келсеңиздер, бир жума иштегенден кийин балансыңыздарга 1000 рубль салып коет туугандар. Офиске келип, бардык документтерди бүтүрүп кетсеңер болот. Кисарттан, арак-берактан бардыгынан жардам берет туугандар. Белес парк, парктын проценти 1%. Биз менен иштешкени чакырабыз. Келе бересиңер. Химкеге келип калдым. Химки. Бир окуя айтып берейин мен силерге. 53 минутада жодам жигер. 1444 кечегиде заказ менен кеттим аэропортко. Шереметке жетейин деп калдым. Жол пробка болуп калды. Ленинград шоссесин оң жакка бурулсаң, Шеремет жакка буруласың го. Пробка да. Кетип атсам бир молда антифриз жыттангандай болуп кетти да, мынагачы. Анан сууму карасам, суум көтөрүлгөн жок. Bir карап кое берейин дедим, себеп андан бир 2 күн мурун мен патрубкасын алмашканмын. Мынчалык тешилип калган экен. Бир нерсе болду окшойт дедим да, клиентим бар эле. Оплата безин алып турат. Анан бир нерсе болду окшойт дедим да, жыттадым да сразу токтодум чекиге. Клиенттерге да жыттанды да, пассажиргечи. Түшүп кетип атсам, оплатаны наличкага коюп коет экен го. Аэропортко бир 7-8 минутта калды да. Элестеткиле, безин алда турган нерсе менин машинам бузулду деп ойлоду да. Түшүп кетип атсам, оплатаны ачык болуп койду. Капотты ачтым, карасам нормально, суум кайнап атат. Анан көрсө жадында машинаны кысасып аткан экен да. Ошондуку бияка мага жыттанган экен. Пробкада кетти да, секин 5 менен. Дедим да, кайра машинага отурдум дагы, менде жакшы эле экен деп капотты жаптым, машинага отурдум. Эми айдап кетип атсам, кайра оплатаны безин алып коюп. Антип көзгөдөн карадым дагы, безин алып коюп койду да. Башты чакап койдум.
Эми ал не кылгысы келди ат. Акчасы 1700 же 1800 болчу да. Төлөгүсү келбейт ат да, себеп ал точкасына жете элек да. Ошол жерге чейин мисалы заверш кылсам ошол жерге чейин эсептейт, калганда такси чакырып кетип кала берет элем мен. Машина бузулуп калгандачы. Бирок наличка коюп койду, онун оюнда 1 сом төлөбөй башка такси менен кеткиси бар эле да. Ушундай адамдар да бар экен да. Дедим да. Түшүп кеттим, наличка коюп койдут. Машинам нормально эле, кайра отурдум, кайра безнал болуп койду. Ушундай адамдар бар экен дедим. Түшкөндөн кийин низкая оценкадан бастым жигер. Элестетсең эре. Туура эмес да, бирок оюңар кандай ушул боюнча айтып калачы. Аныкы тура эмеспи? Бир угайынчы. Мен ойлоп койдум тура эмес депчи. Аэропортко мисалы 1 сааттан бери келип атам, 7 мүнөттүк жолу калды да. Ошол акчасын төлөгүсү келген жок. Заказ берсе жылайлы Химки жактан. Так, дагы детский менен жигар чыгып кетейли эми. Так, 18 мүнөттө 600 турам шашылбай. 699. Мен дагы деле детский ташып жүрөм. Силерде шашылып атканда неме болуп калабы? Эч жетпей эле коесуңарбы? Шашылып атам. Унутуп калыпмын да. Квартиранын счетчиктерин сүрөт тартып жөнөтүп коюшум керек эле. Ар айдын 15-inde жөнөтөсүн да. А мен унутуп калдым. Заказ алып алгандан эстейм го. Үйгө уруп барып счетчиктерди тартып, хозяинга жөнөтүп коюш керек. Надоело, Мен мурункайда квартира издедим. Жаман кымбат квартиралар. Чыгайын десең, 2 балам бар да. 2 балам менен эч ким албайт да. Ачыгы да. Мен деле албай атам да. Азыр мисалы квартира снимать эттимби? Бир семейный алдым. Баласы менен дегенде албадым да. Себеп туура түшүнүш керек да. Мен 2 балам үйдө кечке отурат да. Дагы бир семейный алып алсаң, анын баласы менен ызылдап, ылдыйдан жалп боло берет да. Чыккан адам ошентип туура түшүндүрүп аттым. Квартира проблема, жаман кымбат. Мурункудай арзан эмес. Жаман кымбат. Ошону айтып коюн дедим да. Кантип атасыңар, квартира снимать этип жашагандар. Кетти үйгө барып счетчик сүрөт тартып коюп, кайра ишке чыгайлы, уруп эле. Так, чыккандан бери бир 3-4 заказ кылдым. Тартам да эле унутуп калам, Болду эми. Өч. Токтогондо чечпейт. Болду дейм, Болду. 31 мүнөт жүрүп койдум. Аптекага кирип чыгайын дейтем, ооруп атат экен. Ожидание баскым келбеди да. Жөн эле күтүп отурдум да. Ушундай кээде жакшы адам болуп кетем. 958ге. Тартам деп атам, унутуп калам. Тартам дейм. Тартам дейм, эмне келип калдыр дейт го. Чотам жигер, коэффициент барбы? Коэффициент бар да, бирокчу. Мен карасаңар. İşte öyle. Saat başta o 12 olup kaldıdır. 11 yarından ötüp kaldı. Kettik. Бұл не жақшылық, бұл не жақшылық. Қанты ушундай болсын, Нарзар. Ал Еврос бар да. Ушул домдун арагында, ушул магазин арагында дом бар. Мен ошол жерде жашайм да. Анан ушул жерге клиент алып келип атпаймынбы мен? Мен да 1-2 саат иштейин деп аттым эле. Кантип үйгө кирбей койгом, үйдүн жанындамын дей. Азыр кетип калсам, кайра качан келем? Анан көрө секин. Үйгө кирип кетейли. Силерде да ушундай болобу? Үйүңдүн жанына келгенде үйгө киргиңер келип, иштегиңер келбей, жылайна качып кетеби? Жылайна качты да мен да. Заказды алсам эле, Еврос бар дейт конман, тирик. Айла жок, үйгө киребиз. Бүгүнкү ушу менен бүттү. Кыскача видео болду, шейта көп теле тарткан жокмун. 280 километр жүрүп койдум. 2-ден 40 өттү, 12-ден 40 өттү. Чыкканыма ровно почти 12 саат болду. 280 километр.
чоло эметир. Кечеги видеода айттым эле, мен каждый заказ тартайын, аягында вообще айтпай эле коеюн десем, ошонусу менен кызыкта деди да. Мунусун да айтпай эле кое берейинчи, силерди көндүрөйүнчү. Кандай дейсиңер? Көбү жаман көрүп калат экен. Общий сумманы айтсамчы. Бирок иш Кудайга шүгүр болду, 12 саатта мен планды толтуруп койдум. План канча экенин силерде план канча болсо, менде да план ошол эле. Тариф комфортто иштедим. Секин кирип эс алып алайлы эми, о. Чай дейт го, 95 рубль чай түштү. Базар жок. Кийинки видеолордун жолукканча анда тынч болгула. Assalomu alaykum. Видео лайктан басып, каналга катталган унутпайсыз, сөз түрдө комментарий жазып коесуз.